Кыргызстандын баш мыйзамы 10 жолу өзгөртүлүшү күтүлүп жатат. Мындайга жол ачкан мыйзам долбоорун 22 октябрдын кечинде Жогорку кеңеш чукул кабыл алып, аны 83 эл өкүлү колдоп берди. Садыр Жапаров баштаган саясий күчтөрдүн конституцияны өзгөртүү президенттин бийлигин күчтөндүрүүгө болгон аракетин коомчулук тарабынан бийликти узурпациялоо катары кабыл алынды. Жогорку кеңеш депутаттарынын конституцияны өзгөртүү жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу аракеттери мыйзамсыз. Анткени парламенттик система эми жемишин бере баштаганда аны өзгөртүп жиберсек, өлкө 10 жылга артка кетиши толук ыктымал. Азыркы конституциялык реформаны жасай коебуз, анан кийин одномандатный системаны киргизебиз, анан кийин президент болот, жөн эле хан болот дегендей эле болуп калып атат да. Бул негизи биз азыркы убакыттын талабына эч дал келбейт. Анткени биздин парламенттик система эми өнүгүп келатып, өзүнүн түшүмүн эми берип атат. Конституция эми 10 жыл туруп, эми өзүнүн мындай биринчи мындай түшүмүн эми берип аткан убакта кайра артка кеткенге эч мүмкүнчүлүк жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевдин баамында мамлекет туңгуйга кеттелип турганда баш мыйзамды реформалоонун кажети жок. Коңшулардын конституциясына салыштырмалуу Кыргызстандын 2010 жылы кабыл алган баш мыйзамы прогрессивдүү болуп саналат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо системасы коррупциянын дагы тамырлашына алып келет. Биз билебиз, ошол эле одномандаттык, бир мандаттык ушундай шайлоо система бул именно коррупциянын мындай бир булагы деп айтсам жаңылышпайм да. Ошол эле жанагы трайбализм, ошондой коркунучтар, тенденциялар бар. Бул жакынкы эле тарыхтан. Азыр кайра ошол система кайтабыз деп мен муну колдобойт элем. Конституциялык реформаны жаңы шайланып келген парламент жана президент өткөрүшү керек. Экинчиден, баш мыйзамды реформалоо курултайда өткөрүлбөйт. Реформа боюнча атайын кеңеш түзүлүп, бардык жол жобосу мыйзам чегинде иштеп чыгышы кажет. Мындай оюн билдирген коомдук ишмер Феликс Кулов учурда убактылуу бийлик туура эмес процесс жүргүзүп, бийликти узурпациялоо аракетин кылып жатканын кошумчалады. Мы можем сказать о том, что идет неправильный процесс, который может привести к узурпации власти. Ал эми реформа партиясынын өкүлү Рита Карасартованын айтымында учурда конституциялык төңкөрүш жасалып жатат. Парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылдырылбай өз убагында өткөрүлүп, өлкөдөгү эң башкы бийлик жогорку кеңеш болушу керек. Ошондо гана калган реформаны башкы бийлик болгон парламент ишке ашырат. Эгер мыйзам бузуулар токтобосо, мунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Эгер тарыхта кала турган болсо, ачык шайлоо өткөзүп, бир 10 чакты партиялар ошол жака кирип, плюрализм болуп, баары ошол жактан талашып, тартышып, эң жакшы идеялар ошол жактан бышса, биз ошондо дагы бир кадам алдыга жасаган болмокпуз да. Тилекке каршы басып алып туруп, жок мен момундай реформа жасайм. Парламентке шайлоонун кереги жок, президентке өзүм шайланам, момундай болгон конституциялык реформа жасайм деген өзүнүн башын жейт болмаса элечи. Эгемен Кыргызстандын конституциясы өткөн 29 жылдын ичинде 9 жолу өзгөртүлдү. Алардын 5-өө Аскар Акаевдин президенттик бийлигинин учуруна туура келет. 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин референдум аркылуу кабыл алынган конституцияга парламенттик башкаруу киргизилген жана ал конституция 2020 жылга чейин өзгөртүлбөй тургандыгы белгиленген. Бирок Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында редакциядагы айрым миналарды жоюу деген жөө менен референдум аркылуу өзгөртүлгөн.